Мына урматтуу көрүүчүлөр, азыр Тико катар жакка келдим. Ушул биринчи Тиколордон баштайбыз. Экинчи видеонун бөлүгү, жарым бөлүгү бул Devil лабаларды камтыйт. Бүгүнкү күндү айта кетейин, 26 июль 2020 жыл, апта күнгө жекшемби. Биз Ош шаарындагы Жапалак автоунаа базарындабыз. Видеолорубузга класс басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Мо Тикодон баштай берейин, ак Тикодон. Лонжерон стойкалар кандай? Стойка бир жагы жасалган деп атат. 2000 жылы чыгарылган, коробка механика, мо телефон номерлери, баасы 105 000 сом деп атат. Салону Тико 1995 жылы чыгарылган, коробка механика, есім байланыш номері, басы 100 000 сом кеми бар. Салонын көрсөтүп коелу. Тиколор деле ушул басы көтөрүлүп баштаптыр. Дагы 1997 жылы чыгарылган, есім байланыш номері. Бардыгы тең эле 100 000 сомдон айтып атышат. Бул дагы ошол 100 000 сом кеми бар деп атат. Коробка механикабы? Механика экен. Мо Тико 140 000 сом. Лонжерон стойкалар кандай? Жакшы, таза дейт ээси. Капот жагынан да көрсөтүп кое берели. Мүмкүн болушунча мына лонжерондорун дагы. Так, 140 000 сом. Арзан деле Тиколорду көрсөткөн аракет жасайбыз. Ушул Тиколорду көрүп эле чочуп эле бардык эле Тиколор ушундай болуп кетти дебеңиздер. Азыр арзан да тапкан аракет жасайм. Мынакей кагазындагы маалыматтар. Вот Тико силерденби? Так, мына Тиколор бар, урматтуу көрүүчүлөр. Чок эмес. Күн ысып, ээлери да ушул чекеден көлөкөлө отургандар да бар экен. Салам алейкум, канча деп атасың? 100 000 сом. Мынакей 1996 жылы чыгарылган коробка механика. Сен канча деп атасың? 120 000. Не мынча Тиколор кымбатта да? 1997 жылы чыгарылган коробка механика, телефон номери. Лонжерон стойкалар кандай? Таза. Тико арзанын көрсөтө алабыз бекен, жалаң эле 100 000 деп атышат. Мынакей эсин байланыш номерлери менен маалымат кагазында чыгарылган жылы жазылып турат. Мынакей бул жакта дагы Тиколор бар. Экинчи катар жакта да. Канча деп атасыздар Тико? 90 000 сом. Азырынча ушул эң арзан айтып атат. 90 000 сом. 2000 жылы чыгарылган, эсин байланыш номери. Коробка механика. Тико басы 80 000 сом деп атат. Жылы канча? 1997. Стойка лонжерондор кандай? Бардыгы бүтүн дейт. Казаны дагы бүтүн дейт. Силер канча деп атасыздар, Тико? 75 000 сом. Жакшы. Жылы канча? 95. Стойкалары таза дейт. Лонжерон жасалдыбы? Бир жагы жасалыптыр. Телефон номериңиз канча? 223 коду менен 23 05 05.
Кеми бар, а? Урматтуу көрүүчүлөр, сатылган автоунааларда тартып койсоңор жакшы болот эле деп атты. Азыр бул машина эмес, бирок ушуга окшогон эле ушундай абалдагы Тико сатылыптыр. 87 миң сомго. Жылы канча эле? 96. Бул жаңы бул 98, 140 миң сом. Бул 140 миң сом дейт. Бирок абалы ушундай болчу эле, аныкы деле. Бир жагы жасалган эле деп атат. 87 миң сомго сатылыптыр, а? Ошол. Ушундай, мынандай реалдуу бааларын укуңуздар келсе ушундай. Ал Тикону айтылыш баасы 100 миң сом деп аткан экен. Мынакей калган Тиколор да ушулар. 100 миң кеми бар деп атат. Могу Тиконуку. Могу Тикону балашып атышат экен. Мындай литый дистерде. Люкс 1996 жылы чыгарылган. Эсин байланыш номери, бирок машина сатылып кетиши мүмкүн. Мына кол алышып кичине эле калды сатылганы. Салам алейкум. Машинаны канча деп аттыңар? 140 миң. Сиз канчага сурап атасыз? Biz 116 ming qilyapmiz. 116 миң. Жакшы. Содаңыздар берсин. Мына көрдүңүздөр. Айтылыш жана сурап аткан баалары. Мына урматтуу көрүүчүлөр, Лабо катар жакка да келдик. Ушул жактан ушу лаболордун азыр бааларын бергени аракет жасайм. Көбүнчөсү маалымат кагазы бар. Лаболор тартып кете берели. Салам алейкум, канча деп атасыңар? 400 миң сом. 2018 жылы чыгарылган газ. Эсин байланыш номери. Мынандай заводской каркас тент экен. Булар тенти да мынандай жылат, но каркасный болгон үчүн. Мына салону. Отургучтары материал экен, кебиркилер кожа болот, а? 400 миң сом. Качан келди? Канча болду? 1 ай болду элек, а? 1 ай болду элек деп атат. Лабо нарашкасы бар. Бензин 1999 жылы чыгарылган. Эсин байланыш номери 707 09 46 96. Айтылыш баасы 200 миң сом. Кебирки автоунааларда мындай маалымат кагаз жок болгон үчүн көрсөтпөй эле кетип атам. Урматтуу көрүүчүлөр, чекеден тартып койгула деген дагы биздин көрүүчүлөрүбүзгө айта кетейин ушундайды. Салам алейкум, канча деп атасыңар? 370 миң. 2015 жылы чыгарылган газ. Эсин байланыш номери 370 миң. Булчу? Бул 300 миң. Газ 2003 жылы чыгарылган. Garajda turgan mashina aka. Garajda turgan mashina деп атат. Иштетилбеген эмеспи? Endi olingan turgan garajda. 300 миң сомго бербедик деп атат, мынакей. Могу Лабону. Свежий перегон деп жазып коюптур. 2017 жылы чыгарылган. Эсин байланыш номери 553 37 20 04. Анда 300 миңден кичине кошсо бере бересиңерби? Номерди өзү алат деп атат алган адам. Ошол буада бере беребиз дейт. Канча болду келгенде? 1 ай. Жана ушунун жанында да бир Лабо. Бул бензин болуш керек. Нарашка бар, эси көрүнбөйт. 1999 жылы чыгарылган. Баасы 220 миң сом. Лабо нарашка жок, а? Нарашка жок. Газбы? Газ. 2012 жылы чыгарылган, мынакей эсин байланыш номери. Баасы 320 миң сом деп атат. Айтылыш баасы. Урматтуу көрүүчүлөр, сатылган машиналарды көрсөтүп атам дагы бир рет. Бу Лабо 2016 жылы чыгарылган. Заводской каркасный тентте жана мындай крытый багажниги дагы бар экен. Азыр мына көрүп турганыңыздардай сатарман менен сатып алган адам акча эсепте уже берип атышат. Баасы 310 миң сомго сатылыптыр.
Дагы урматтуу көрүүчүлөр, мода лабода сатылып тур, ушу көктүн жанында эле. Жылы жаңы 2019 жылы чыгарылган мынакей. Газбы? Качан келди машина? Сатылды бу. Жок, келгенде канча болду? Эгеси билет. Эси. Силер алдыңар. 3 канча сом? 380 миң сомго. Жакшы, насип кылсын. Так, мына көрдүңүздөр, лаболор өтүп атат, катар-катарынан сатылгандар да болуп атат. Канча деп атасыңар? 320, а? Мына 2013 жылы чыгарылган газ. Калган көрбөй калган мындай арзаныраак лаболорда сурап калат элеңер, өзү негизи көрбөй атам, көбүнчөсү ошол 200 миңден жогорку лаболор болуп атат. 150 миң сомго болгон лаболор жок, урматтуу көрүүчүлөр, көрүнбөйт. Мо Дамасты да тартып коеюн видеонун акырында. Салам алейкум, канча деп атасыңар? 400 миң сом. Корея, свежий келди. Канча болду келгенде? 2 жума. Жакшы. Бул грузовой турбайбы, а? Жакшы. Бензинби же газбы? Газ. 2017 жылы чыгарылган. Мына эсин байланыш номери. 400 миң деп атасы, а? Жакшы.